Обычно бизде келиндерде кайнене проблемасы бар. Караңыздар, муну биринчи очерет мага айтышат ошо апасын угат эме деп кайнене боюнча айтканда келин. Келин болсоңуз сиз дагы кайнене болосуз. Кайненеңизди кандай тынчкан сиз дагы аны көрөсүз. Андай нерсе баягында кайталанат да. Кайненеңизге айткан нерсеңиз, жаман нерсеңиз мындай кылып деген өзүңүздө бар. Бир адам башка бирөөнү критикалап алса, ошол нерсе ошол өзүндө бар. Бул ушундай закон. Эгер алдында жок болгондо ал көзүнө көрүнмөк эмес. Мисалы баягындай деп атпайсызбы? Мисалы менде бир проблема болсо, башкаларда көрөм анычы. Ал башкаларда бир критика кылып бир нерсени көрүп атсаңыз, ал жерде сиз айтасыз, менде жок, карасаң анда аны бар экен дегенде, ошону түшүнүңүз, ал сизде бар экен, анда аны изилдеңиз. Ошол маанилүү. Эми кайнене жөнүндө айтып атканда мындай. Биринчи очерет коммуникацияны түшүнсөңүз, жөнөкөй эле адамдардын эмесин, кайненеңизде интроверт, экстраверт болушу мүмкүн. Бир, андагы бир түшүнүңүз, ал дагы башка бир аял. Экинчиси, кайненеңиз дагы, сиз дагы максатыңыз бир. Экөөңүздөр тең, жолдошуңуздарды ийгиликтүү кылгыңыз келет.